Кармалган кыргызстандыктарга Тажикстандын мыйзамына ылайык айып салынып, сот залынан кое берилди. Ушул жылдын 23 февраль күнү Тажикстандын аймагынан кармалган Лейлек районунун 3 тургуну ыйгарым укуктуу өкүл Өмүрбек Субаналиев менен Тажикстандын Согзи облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахмадзоданын сүйлөшүүсүнөн кийин Кыргызстанга кайтарылган. Анткени алар Тажикстандын аймагынан эмес, мамлекеттик чек ара сызыгынан кармалган үчүн эскертүү гана берилген. Учурда облустун чек аралаш аймактарында чек арадан өтүү эрежелери боюнча эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Тийиштүү жерлерге атайын белгилер орнотулган. Тажикстанда кармалып турган 12 жаран, биздин жаран өз мекенине чыгышты Кыргызстанга. Анын ичинен 9-у Тажикстан мыйзам ченеминде соттолуп айып пул менен чыгышты. Үчөөсү эки губернатордун сүйлөшүү боюнча башында болот. Ошол күнү эскертүү менен чыгыштылар. Ошондой эле бүгүнкү күндө ар бир биз мына Лейлек районунда, Баткен районунда чектелип турган Тажикстан менен жерлеринде түшүндүрүү иштери болуп атат. Эртең буюрса эки губернатор жолугушуу болот. Ал жерде дагы мына Лейлектеги кулундагы посттор бар бизде бүгүнкү күндө жабылып турган. Ошолордун ачуу жагында Кудай калса сүйлөшөттөр. Учурда Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз басып өтүү боюнча айыпталып, Тажикстандын 15 жараны 2 айга камакка алынган. Алар да Кыргызстандын мыйзамына ылайык жоопко тартылат. Тажикан Кайым кызы, Медиа 24.